Бишкек шаарындагы 1-май райондук сотунун алдында митинг болуп өттү. Митинг саат 10:00 башталды. Митингге катышкандардын саны 100дөн ашты. Митингге катышкандар Атамбаев карызды төлөсүн, камалсын, Дача суудагы кырсыктан 35 адамдын өлүмү үчүн да жооп берсин деген транспаранттар менен чыгышкан. Ошондой эле алар сот имаратынын алдына Алмазбек Атамбаевди, Сапар Исаковду, Фарид Ниязовду, Икрамжан Илмияновду кылмыш жоопкерчилигине тартууну талап кылышты. Митингге Атамбаевдин жана Равшан Жээнбековдун тарапташтары да катышты. Атамбаевдин камалуусуна ошол жеп кеткен карыздарын төлөсүн деген талап менен келдим мен. Мына уяты жок эл саткандары эмне жүрөт буякта? Эмне деген бул коррупцияга малып кетти? Кийинки муундагы балдарыбыз эмне жашоо менен болот? Россиялап канчасы жүрөт, талалап кор болуп канча улан кыздарыбыз жүрөт биздин. Бул эң бир жаман көрүнүш. Мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт. Атамбаев камалсын, жеген карызын төксүн. Төгүп, кыргыздарды хотя бы жок дегенде жарым карызын төгүп берсин. Ошол убагында кыргыз эли ишенип Алмазбек Атамбаевди ишенип шайлаган. Азыр эми могу жерде жүрөт Алмазбек Атамбаевдин бүт элге чыккынчылык кылып, карама каршы болуп жүрүшөт. Эмне деген бул уят көрүнүш? Ууру, Канкор Атамбаевди буякта боштондуктап аткандарга таң калып атабыз. Маякта бат Кой таш окуясы, Дача суу, ТЭЦ, музейдеги 11 000 долларлык таяктар. Ошонун баары уят. Бул кыргыз элине кылган кыянаттык үчүн кайсы бети менен булар бошотулсун деп атат. Бул азыр карапайым эл аз эле келишти, дагы мындан сот дагуулангыдай болсо эл көп келип өкмөткө аябай талаптарды коет да. Мындай Канкорду токтоосуз түрдө каматыш керек. Равшан Жээнбеков, Жантөре Сатыбалдиев, Бабановдор бүт баары камалыш керек. Булар баары жооп берсин. 2019 жылдын 7-8 август күндөрү күч түзүмдөрү Алмазбек Атамбаевди Кой таш айылындагы үйүнөн алып кетүү үчүн атайын операция жүргүзгөн. Мурунку президенттин тарапташтары катуу каршылык көрсөтүп ок атылган. Мунун кесепетинен спецназдын бир жоокери каза таап, 100гө чукул киши ар кандай жаракат алган. Натыйжада Атамбаев жана анын бир нече үзөңгүлөшү кармалган.